Kim musulmanды урса акысыз. Буга дагы Алла Таала жолукканда наразы болуп жолугат экен. Акысыз деген кандай? Табаранида риваят келет. Абу Хурайра радhiyallahu anh риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман жаррада захра муслимин ай арраху мин сиябихи." Ким мусулманды кийимин чечип урса. Бул дегени мурунку заманда кулдарды көбүнчө жобосо ушундай кээ бирлер кылмыш кылбаса деле ошо дарра чапканда кийимин чечип туруп анын жонуна чабат эле да белиндечи. Бигайры хак дейт, акысыз, жазыксыз, адилетсиз кимди ура турган болсо, билип койсун Алла Таалага жолукканда наразы болуп жолугат. Кафирлар Алла Тааланын наразычылыгына барышат өлгөндөн кийин дароо. Хадисте кетти. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayet: "وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَاِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ." Бұл аятта Алла Субханаху ва Таала ушундай адамдардын абалын баяндайт. Алар Алла Таалага менен келишим кылган. Чынчылдыкка, сарптоого, жакшылыктын жолдоруна кайрымдуулук кылууга, амалдарды жакшы оңдоого, качанда Алла Таала аларга айкөлдүүлүк кылып, аларга кең дүйнө, мал дүйнөлөрүн берип, кыйынчылыктан жакшылыкка, жеңилдикке чыгарып койгондо, кийин алар Алла Таалага болгон келишимди сындырып, уадаларына каршы чыгып, мойындап алган нерселерин аткарбай, Алла Тааланын берген нерсесине сараңдык кылып, бербей, туганчылык мамилелерди үзүшүп, жана Алланын неmatына шүгүрсүздүк кылышкан. Мына ушул аяттын аягы. Алардын кээ бирлери Алла Таалага келишим кылган. Не деп? Эгерде ла ин атана, эгерде Алла Таала бизге берсе өзүнүн айкөлдүүлүгүнөн, мин фадлихи, биз садака беребиз дешкен. Бай болсо эле садака, бай болгондон кийин кайра сараң боло баштады. Жана биз салих адамдардан болобуз деди. Байып атканы кайра бузула баштады да. Биринчи асыр иши жүрүшпөй атат. Жараткандан, я Алла, эгерде мен бай болуп кетсем, сөзсүз мен садака берем, бечараларды карайм мен. Эгерде мен бай болуп кетсем, дагы жакшы адам болом мен. Деп Алла Таалам кийин мейли деп бардык байлык Алланыкы, берет дагы, алат дагы. Берип дагы, алып дагы, сынайт дагы. Кийин Алла Таала берди, бул не боло баштады эми? Кайра сараң боло баштады. Мурункудай эмес ал. Оңолуунун ордуна бузулганды тандады. Булчу кайрачы. Ошол байлыгы менен бул бузукулук кылып, зына кыла баштады. Башкаларды кордой баштады. Зулумдук кыла баштады. Бирөөнү заказ кылып, бирөөгө жала кыла баштады. Текеберликтин чеги жок эми айтпасаң. Кыскасы айтканда шайтанга кошулуп, шайтандай баштады. Анан не болду анан? Кийин Алла Субханаху ва Таала аларга не болду? Жүрөгүнө нифак, мунафыктыкты отургузуп койду. Алла Таалага уадага каршы чыккандан кийин Алла Субханаху ва Таала буларды эми азапка тартты. Дүйнөдө да, ахиретте да. Кийин жүрөктөрүнө Алла Таала мунафыктыкты басты, Алланын ачуусу келди, алардан ажырабайт, алар да мунафыктыктан ажырабайт кыямат күнгө чейин. Кыямат күндө Алла Таала жолугат, Алла наразы болуп жолугат. Мына кетти. Себеп дегенде ким өлсө, ал акыйкатты көзү менен көрөт ал. Жана ишеним ааламына кирет. Бардык иман иштери ачылат. Шектенип аткан нерсеси бу дүйнөдөгү бардык ачылат. Мурда айтчу эле ушул ахирет бар деп. Ошондо мен ишенбей жүргөн экенмин да, жалганга чыгарган экенмин. Эми бүгүн не кылайын дем? Аттиң арман, бирок арман бүтпөй турган. Эртеге бейишке киргендер карап бири-бири менен жолугушат экен. Учурашат экен. Эстешет экен бу дүйнөдө отуруштарын, сүйлөшкөндөрүн, жакшы иштерди кылгандарын, чогуу намаз окугандарын, илимде отургандарын, дават кылгандарын бардыгын эстешет экен. Эсиңдеби баягында тигиндей депчи. Бир арасынан анча-мынчаларын таппай калат экен. Баягы турус каякта? Биз менен кээде келип кетип жүрөт, жок кой деп. Таппай калат. Ошонусу жаман. Кийин
тозокуларды Алла Таалам көрсөткөн. Эми кандай көрөт Алла Таала өзү билет. Бирок бейиштиктер дозокуларды көрүп туруп, ошо дозокулар тааныгандарын айтат экен. Ма салакакум фи сакар. Сакар деген дозоктун бир түрү бар. Дозоктун 7 түрү бар. Канча экен? Бирөөсүнүн аты сакар. Силер кайсы нерсе силерди дозокко салып койду деп дозокулардан сурайт экен да. Эмне себептен силер дозокко түшүп калдыңар? Эмне түрттү силерди дозокко дегенде қалу лам наку минал мусаллин. Биринчиси биз намаз окубайт элек деп айтат экен. Ва лам наку нут'имул мискин. Биз бейбечараларга тамак бербейт элек дейт экен. Ва кунна нахуду ма'ал хаидин. Биз бекер посттор менен бекер сөздөр менен сүйлөп алектенип ошолорго кирип болбогон бир саясат, болбогон бирөөнүн айыбы, бирөөнү дагы бир сындоо, каралоо, дүйнөнү мактап, капкаякта анекдот жомоктор менен бирибизди шылдыңдап, ушундай сөз менен биз алектене бериппиз дейт. Төртүнчүсү ва кунна нукаддибу бияумиддин хатта атанал яқин. Биз кыямат күнү жалганга чыгара берген экенбиз. Ошентип атып башыбызга өлүм келип калды. Төрт нерсе. Эмне нерсе дозокко силерди түшүрүп койду десе, намаз окубайт элек. Бейбечара жетимдерге тамак бербейт элек. Бекер сөз менен алек болот элек. Кыямат күнү жалганга чыгарат элек. Башыбызга өлүм келгенге чейин ушу менен гана биз занят болдук дейт да. Өлгөнгө чейин мынакей намаз окубай эле, жетим жесир бейбечараларга тамак бербей эле, дагы бош бекер пайдасыз сөздөн бошобой, кыямат күнү жалганга чыгара бер, өлүм келип калды, мына ошондой болуп калды. Шанс берилди, колдон чыгарды, эми арман, аттиң бул эч качан бүтүлбөйт. Табаранидин риваятында келет. Анас разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям марра би арабийин ва хува яд'у фи салатихи якул. Пайгамбарыбыз бир жолу бир бедуиндин жанында өтүп баратса, ал намаз окуп, намаздын ичинде дуа кылып аткан экен. Бедуин деп бир чөлдүктү айтат. Бир немелерде чөлдүк. Бедуин деп, араби. Ал мынандай дейт экен да: "Я ман ла тарахул уюн ва ла тухалитуhu дунун ва ла ясифуху васифун ва ла тугаййируху хавадис ва ла яхша даваир ва я'ламу масақил аль-джибал ва макаил аль-бихар ва адада qatr al-amtar ва адада awraq al-ashjar ва адада ma azlama alayhi al-layl wa ashraqa alayhi an-nahar ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل اللهم خير عمر آخره وخير عمل خواتمه وخير أيام يوم ألقاك فيه." Шундай намазда дуа кылып аткан экен. Керемет. Алла Таалага болгон сүйүүсү, Алла Таалага болгон бунун тилеги, жараткан Аллага болгон ишеними, Алла Тааланы буга кандай ыйман келтирет, кандай Алланы түшүнөт. Айтат: "Я ман ла тарахул уюн." Көз көрбөгөн зат дейт. Билете? Мына көздөр көрбөйт Алла Таала. Бу дүйнөдө көрбөйт. Бейиште иншалла көздөр көрөт. Айтат: "Я ман ла тарахул уюн." Көздөр көрбөгөн зат дейт. Да? Вала тухалидуху дунун. Адамдын күмөнү Алла Таалага жетпейт, аралашпайт. Күмөн. Адам мүмкүн ойношу мүмкүн. Алланы элестетипчи, мындай болсо керек, мындай. Жок. Күмөн Алла Таалага аралашпайт. Сыпаттоочу Алла Тааланы сыпаттап бүтпөйт. Алла субханаху ва тааланы улуктап мүмкүн эмес. 8 миллиард өлгөнгө чейин улуктаса дагы Алланын улуктугу бүтпөйт. Бир сыпатын айтса, сыпаты бүтпөйт. Жана хавадис, бу дүйнөдөгү болуп аткан абалдар жараткан Алла Тааланы өзгөртө албайт. Жараткан Алла ааламдагы болгон абалдардан коркпойт. Алла Таала тоолордун салмагын билет. Океандардын литрин билет. Жамгырлардын, тамчылардын санын билет.
Дарактардын, жалбырактардын санын билет. Түн менен күндүздүн, караңгылык менен түндүн, ошонун санын билет. Биринчи асман, экинчи асманды тоса албайт. Жерди тоса албайт. Алла субханаху ва тааладан эч бир нерсе жашыруун эмес. Даже муну деңиздин түбүндөгү нерсе жашыруун эмес. Тоонун ичиндеги үңкүрдөгү нерсе жашыруун эмес. Я Алла, мен өмүрүмдүн акыркысын акырын кыл. Акыркысы өмүрүмдүн хайру умри, мен өмүрүмдүн жакшылык, эң акыркысын жакшы кыл. Дүйнөдөн кайта турган учурум барго, я Алла, ошол өмүрүмдүн сааттарын эң жакшы кыл. Амалымдын жакшысы хаватимаху, бүтүрүүчүлөрүң. Менин күндөрүмдүн эң жакшысы сага жолуккан күндү кыл дейт да. Караңыз туугандар, экинчи асман, биринчи асманды тоса албайт. Бир жер, экинчи жер Алла Таала көрөт. Мына мечит тоса албайт Алла Тааланын көрүүсүн. Даже мына кийимдерибиз биздин жүрөк көкүрөгүбүздөгү жүрөгүбүздү Алла Тааладан тоса албайт. Макулбу? Сиз мени, мен сизди жүрөгүңүздөрдү көрө албайбыз. Бирок бул нерсе Алла Тааладан бул тоса албайт. Деңиздин түбүнө кирип кетсеңиз да Алла Таала. Мына биздин ала тоо канча килограмм чыгат, билесизби? Канча грамм чыгат? Алла ошонун граммын билет. Бүткүл дүйнөнүн тоонун граммын билет. Океанда канча литр суу бар? Алла субханаху ва таала ошонун литрин билет. Жамгыр жааганда тамчынын санын билет. Дарактар канча жалбырагы бар, жалбырагын санын билет. Башыбызга канча түн келди, канча күн келди, ошонун санын билет. Ушинтип Алла Таалага кайрылып атат. Бедуин анан акырында дуа кылып сурап атат, үч нерсени сурап атат. Я Алла, мен өмүрүмдүн жакшысы эң акыркысы кыл дейт да. Не дейт? Эң мен азыр жакшы болуп жашап, акыры меники жаман болуп калбасын да. Акыры меники жаман болуп калсын. Азыр тооба менен, намаз менен жашап, ушу акырына келгенде, я Алла, мен туура жолдон тайып калбайын, адашып калбайын, алжып калбайын. Шайтаңдын, я Алла, ушу бир кайрымагысына түшүп калбайын. Дегендин немеси да мааниде да. Ижал Аллахумма хайра умри ахира. Биз баарыбыз ушу дуаны сурашыбыз керек да. Я Алла, өмүрүмдүн жакшылыгы акыркысы кыл. Өмүрүмдүн жакшылыгы кайсы болсун, акыркысы болсун. Орустар айтат го, сделай концовку красиво деп. Эстеп кеттим да, мурунку сөздөр эле качандан бери эсте жок эле просто дедим. Акыркысын бир чырайлуу кылып койбойсуңбу? Эң акыркысын чырайлуу кылып. Андан кийин эмне деп атат? Ва хайру амали хаватима. Мен амалымдын дагы эң жакшысы эң хаватим дейт, ал дагы акыркысы деген мааниде бүтүрүүчү өмүр басат. Демек, ла иляха иллаллахны айтканга, я Алла насип кыл деген сөз да. Аллахумма рзукнан хуснал хатима, ожараткан Аллах баарыбызды көрүп билип турасын. Хуснал хатима, чырайлуу хатима насип кыл, амин. Хатима дегени бул өмүрдүн акыркы бүтүүсү. Ошолун чырайлуу болсун биздики. Үчүнчүсү айтып атат, ва хайру айями, күндөрүмдүн эң жакшысы сага жолуккан күндү кыл дейт. Күндөрдүн эң жакшысы кайсы экени? Туулган күн эмес, сага жолуккан күн. Я Алла, күндөрүмдүн эң жакшысы сага жолуккан күн. Аракет кылабыз иншалла. Суал фил барзах, оюмча буну азыр суроо жоопко өтө дагы. Кийинки сабакта иншалла мынал барзахтагы суроолор боюнча, кабырдагычы. Ошолор боюнча. Буюрса, мынау Инстаграмдан карап турсаңыздар айтып турабыз. Иншалла, эсен аман болсок, тирүү болсок, Кыргызстанда болсок, кийинки сабак базар күнү болот. Мынау Торговой бар го. Алматинка Акунбаева дагы. Ошол жерде болот.
Базар күнү, шамдан кийин. А 4-күнү биякта